тобокел группасына кирген оорулар бар, өнөкөт оорулар менен, мисалы үчүн кант диабети менен ооруган адамдар, гипертониясы бар, хронический өпкө оорулары бар адамдарга адис катары айтып кетет элем. Бүт азыркы учурга байланыштуу, ситуацияга байланыштуу бүт өзү сактай турган чараларды, санитардык чараларды колдонуу абзел. Мисалы үчүн бул социалдык дистанция. Эгерде курч бир зарыл жумушуңуздар болбосо, эч кайсы баягы массовый эл көп чогулган жерлерге барбаганыңыздарды суранабыз. Кээ бир кишилер эмдөөнү алгандан кийин биз оорубайбыз деп дагы эле ошол социалдык дистанцияны кармабай жүргөндөр аябай көп. Ошол биздин ооруларды тобокел группага киргендигине байланыштуу биз сиздерди адис катары мен сиздерди эмдөө сөзсүз түрдө вакцина алганга чакырат элем. Биринчиден бул оорунун алдын алган профилактикалардын эң туура биринчи баскычы. Экинчиден вакцина алган адамдар ал ооруну жеңил формада өткөрүшү мүмкүн. Себеби бардыгыңыздар билгендей эле кант диабети менен жана жүрөк тамыр оорулары бар адамдар ковидти оор формада өткөрүшү мүмкүн. Ал анын ден соолугуна аябай чоң зыян келтириши мүмкүн.